Саламатсыздар урматтуу Адыл Жол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Өзүңүздөр байкап тургандай жаңы курулуш түшүп жатат менин артымда. Бул Кыргызстанда биринчи жолу Ош шаарында биринчи жолу ашар жолу менен курулуп жаткан медресе. Медресе 2015-жылы дал ушул кайрымдуу инсандардын демөөрчүлүгүнүн негизинде курулган. Анын башында бул мырза турат. Атыңыз, аты жөнүңүз? Шералы. Шералы мырза ушул башынан баштап ушул пайдубалынан ушунун бүтүшүнө чейин жеке көзөмөлүнө алып атайын өзүнүн салымын кошуп жаткан. Бүгүн атайын Бишкек шаарынан Азамат Байматов дагы келип олтурат. Көптөгөн кайрымдуулук иштери менен белгилүү. Дал ушул эки инсан азыр кенен тартууну улантат. Мен тартуу иштерин өзүм да жүргүзөм азыр. Азамат мырза, өзүңүз дагы сүйлөп койсоңуз, качан келдиңиз, кандай максатта келип калдыңыз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, боордоштор. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына ушундай бул жалганда ушундай бир жакшы кадамдарды жараткан насип кылгандыгы үчүн. Мына мен ушул Бишкектен менен дагы ушу жакшы жолду табышкан бир туугандарым бар, ушул Кылыч аттуу. Анан ушул бир тууганым мага айтып калды, Ошто ушундай медресе салынып атат эле Азамат байке, элге бир маалыматтык колдоону бир жасап берип койсоңуз деп. Мен угары менен, сүйүнүү менен, кубануу менен келдим. Себеби биз дүйнөдөн өтчү инсанбыз баарыбыз. Анан ошол убакытта ушул жакшы ишке себеп болойлу деген чоң үмүттөр бар. Анан мына азыр Шералы бир тууганым да турат. Аллах эки дүйнө бактылыгын берген болсун. Анткени мындай ишти ар бир адамдын колунан келе бербей турган өтө чоң жакшы иш. Ошондуктан сизден да Алла ыраазы болгон болсун, Кудайым буйруса. Анан урматтуу мекендештер, биздин максат ошол Кудай ыраазылыгын табуу. Анан ушул аралыкта бир элди чакырык кылып, мына ушул ашар жолу менен бүтүп аткан медресеге бир өз салымыбызды кошуп койсок деген чакырыкты айтайлы деп турабыз. Себеби биз кайсыл бир жерде мечит салынып атса, же бир медресе салынып атса, биз сразу анын артында арабтарды ушундай элестетебиз. Бирок бул жерде жалаң гана кыргыздын ушул эртеңки акыретин ойлогон эстүү жандардын жасап аткан жакшы иштери болуп туруп атат. Анан ушу баарыңыздарды чакырып кылат элек, ушул медресе дагы бүтүү эмесинде экен. Анан мен бул жерден дагы куру неме кылбай, ушул бир атабыз менен энебиз бар, пенсиядагы адамдар. Мен бул ишти жасап жатып, отчеттук негизде жасап келебиз. Биз дагы көптөн бери ишке чыкпай мына жаңы чыгып отурабыз. Ошол атабыз менен апабыз ажылыкка барып келген, өзү үйүнө чакырып дайыма бир ушинтип баарлашып турабыз. Ушул пенсиясынан алган акчасын ушул 10 000 сом ырастап, ошо энебиз дагы бир аз ден соолугуна кичине кыйналып турат экен. Ошол энеге дагы бир дуа кылып койсоңуздар деген эмеде, Кудай буйруса. Анан ошол аманаты бул жерде ошол 10 000 сомдун 5 000 сомун сиздерге берейли. Кичине болсо дагы бир немеге жумшап коесуздар. Анан ошол бул жерде хатым Курандар окулуп, бул жерде 120 баланы камтыган, медресе баардык шарттары менен экен. Бир көчөдө караган эне өтүп бараткан экен. Ошол эне ушундай салынып аткан бир мени көргөндө сураган экен. Бул эмне бул жерде салынып атат? Бирөө жарым үй салып атабы дегенде, жок, бул жерде мечит салынып атат дептир. Ошондо ошо салынып атат деген мечитке кайрылып, эне аябай сүйүнүү менен, кубануу менен кандай жакшы иш жүрүп жатат деп сүйүнгөн экен. Анткени мусулмандын чыныгы сапаты бул ушундай жакшы иште сүйүнүп кубануу. Анан үйүнө кадам таштап баратып өзү ушундай ойлонот экен. Жараткан, менин колумда эч нерсе жок. Бирок мындай колунда бар адамдар ушундай сонун иштерди жасап, алар акыретине кам көрүп атат. Бирок мен сени алдыңа эмнени алып барам деп жүрөгүнөн бир эме кылат экен. Анан үйүнө барып, бир кирпичти көрүп, ошол кирпичти жууп, тазалап, платочкага ороп алып туруп, койнуна катып, келип, анан ошол иштеп аткан устага сунган экен. Балам, уулум, мен чоң мечит сала албасам дагы жок дегенде кошкон салымым болсун деп ошол кирпичти берген экен. Анан ошол кирпичти ошол жерге кынап койгон экен. Күндөрдөн күн өтүп, баягы мечит бүтүп ишке берилип, анан Аллах Таала кудурети менен ошол салган адамдын түшүнө аян берет экен. Ошол аян бергенде бейиштен бир бакча белек болуп жаткан экен. Бирок мечит эки адамга салгандыгы үчүн деген сыйлык берилет экен. Бири ошол салган адамга, бай адамга, экинчиси жанагыл кошкон эненин кошкон салымына. Бул жерде бир бай талап кылган экен, башка эч кимдин салымы болбош керек депчи. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бир кирпич берсе дагы мечит салды дегендин сообун берип жатат жараткан. Ошон үчүн баарыңыздарды ушундай бир жакшылык иштен
салым кылып эртеңки акыретке сууп топтоп алыңыздар. Кыскача Ана эмесе сиз да өзүңүздү тааныштырып, өзүңүз көргөзүп берсеңиз. Курулуш качан башталган? бул 2015 башталган. Бул негизинен өзүмдүн баягы жакшылык иштерди кээбиси жашыруун болот деп, өзүмдүн атымды айтпагыла деп бир этажды бир киши көтөрүп берген. Бул дагы тажикстандык өзбек жараны, өзбек киши. Бул киши бир этажды көтөрүп берген. Андан кийин калгандарыны кирпичте отуруп барып аттык, кирпичин берди. 1 КАМАЗдан, 2 КАМАЗдан, 3 КАМАЗдан кылып, анан жетпегенini жарымын Нурзаман строительный компаниясы көтөрүп берди. Алла разы болсун. Андан сырткары цементке келсек, бул цементтерди цемент заводдору мына Ошпирим Бердибай байкебиз берди. Андан сырткары жеке ишкерлерге кайрылып аттык. 1 тонна, 2 тонна, 3 тонна кылып түшүрүп берип атты. Бул андан сырткары сыртында крышасыны бул Курсант деген байкебиз бар, жеке ишкер. Ошону өзү жаап берди, эмесинде туникесин алып берди, жеке өзү. Андан сырткары шпакловкасын болсун, ичиндеги иштеринде Турманбек деген байкелерибиз бар, алар дагы ар дайым эме карап турбастан салымдарын кошуп келет. Андан сырткары бул кече өткөн жылы Россиядагы мекендештерибиз Садот деген базарыбыз бар, Люблина деген базарыбыз бар экен. Ал жердеги дагы мекендештерибиз жөн турбай бул жерге салымдарды кошту. Казакстандагы туугандарыбыз, жеке эле бул Ош шаарындагы эмес, Кыргызстандагы элдердин кабары болгон адамдар өз салымдарын кошуп келет азырга чейин. Бул жерде максатыбыз биз келечектеги жаштарга бир айтат го, бир коомдун келечеги дейт, жамандардын жокулун эмес дейт да, жаш муундардын талим тарбиянын болот дейт. Ошого биз жаштарды окусак, Кыргызстан эл үчүн, жер үчүн кызмат кыла турган патриот адамдар чоңойсо, иншалла бул Кыргызстан элибиздин келечеги, иншалла. Бул жер канча орунду? 120 балага. 120 балага. Бүт жатаканасы тамак аш менен камсыз болот буюрсачы. Анда ичине кирип эме кылсаңыз, ичине кирип Макул. таныштырып койсоңуздар. Киресиз. Кандай пландар бар бул жакта? Ушу кириши бул жерде ата-энелер отура турган жер болот буюрсачы. Анан бул лифт, бул жерден. Лифт жогоруга көтөрүлөт, подвалдан башталат. Бул жерибиз намаз окуткан мешитибиз болот. Бул жер 5 убакыт намазды балдар ушул жерде окуйт. Жума намазда буюрса ушул жерде окулат. Бул жер батпаганы, бул жакта дагы килем төшөйбүз, бул жака дагы чыгып. Бар. Анан ар бир эмеде буларда класстар болот. Анан ар бир этажда заманбап дааратканаларыбыз бар, мындай. Бул жерде даарат алаттар, ишкерлери, туалеттер. Буюрса кафелдер дагы жакында атат. Азыр 50% болуп калды буюрса. Ар бир каналарда, ар бир этажда ушундай дааратканалар бар. Азыр эми каражат жагынан кандай болуп атасыздар? Бардыгы жеткиликтүү эле болуп атабы? Бул эми азыркы учурда фасадыбыз бар, анан лестницаларыбызды кылыш керек, кыла турган иштерибиз көп. Ошого демеушилер болсо, баягы мен билгенде кылат элем деген байкелерибиз бар. Аларга да жетсе бир эл үчүн, жер үчүн кызмат кыла турган балдарга себепкер болуп калат да буюрсачы. Ар дайым келип турган байкелерибиз да бар. Өзүнүн айылынан болсун, жергиликтүү жерден, сырттан дагы чалып өз салымдарын кошуп турат. Бул экинчи этаж. 3-нчы этажыбыз класстарыбыз болот. Бул жакта материалдар келген, булар ушул жакта коюп турабыз азыр убактылууча. Азыркы учурда бул жакта усталар кызмат кылып жаткан мезгил экен. Усталар кандай жумуштарды кылып жатат азырчы? Азыр мына бул жерде суу тураткан склад, буюмдар тураткан склад, андан кийин аркы четтеги бул котелный курутабыз ал жердечи. Отопленияның печкасын орноттук. Азыр аны монтаж кылып ишкерге алып киребиз буюрсачы, жакын күндөрдө. Буга да материал кететкен, баягы өтө темир кымбат болгондон азыр деле мына көрүп турасыздар, лестницаларды бүт темир менен кылдык. Темирден да бир аз карыздарыбыз бар азыр. Ушуда буюрса тез арада төлөшкө аракет кылып атабыз иншалла. Буну карызга эле берип туруптур да, Карызга жаздырып туруп байкелерибиз бар ошто. Карыздар көбөйүп кеткен жокпу? Эми чоң объект болгон үчүн эми аланы экен утур төлөп жатабыз. Алар разы болсун. Жемөөрчүлөр эме болуп атат, жемөөрчүлөр. Элдердин жардамы менен, элдердин. Элдин жардамы. Каражатты кантип топтоп атасыздар дагы? Мешиттерге кутучаларды коюп атабыз. Магазиндерге койгонбуз, кутучалар ошолордон түшүргөн акчаларды усталык кылып беребиз. Андан жеке ишкерлерге кайрылабыз. Мен ошол менин устанын акысыны бир жумалыгыны, бир айлыгын мен берейин дегендер бар. Анан мына крышаны ушул темирлерден уже 1 жыл болуп калды. Карызыбыз бар, булардан төлөйбүз. Шивелелер менен профилдерденчи. Мына профилди эмени
Туникени Курсант деген жеке ишкер байкебиз өз эмеси менен жаап берди. Алла разы болсун. Бунун баардыгы Алла кабыл темир кылсын. менен курулуп турду, э? Ооба, себеби Коопсуздук үчүн. коопсуздук үчүн ооба. Келечекте эмне болот бул жер? Бул жер комната болуп бөлүнүп, балдардын сабак өтүп аткан жерлер болот буюрсачы. Ооба. Лифт бар баардыгы. Лифт бар ооба. Эми заманбап кылтабыз да. Көрүнүп турат, бул жер эс алуучу жай. Эс алуучу жай. Бул жагы катан соода борбору. Эми баардык берген кишилерден негизинен Алла разы болсун. Негизги кылган кызматыбыз Алланын ыраазылыгы үчүн. Ар дайым бул эл үчүн, жер үчүн кызмат кыла турган балдарыбыз үчүн кылтабыз, келечек үчүн кылтабыз да. Кылган иштерибиздин баардыгы Алланын ыраазылыгы үчүн. Ошол кылган адамдардан баарына Алла разы болсун. Кылаткан адамдарга иншалла ушундай медреселерде дагы да ниеттерибиз бар. Кыздар медресесин салсак, садиктерди салсак, бир эл үчүн, жер үчүн кызмат кыла турган бир жаштарды тарбияласак деген максаттарыбыз бар негизичи. Ошол сиздерге да Алла разы болсун ушинтип келгениңиздер үчүн. Ар дайым эл үчүн, жер үчүн кызмат кылыңыздар сиздер дагы. Аллах берекесин берсин иншалла баарыңыздарга. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде кошумчалап айта кетели, Ош шаарында ашар жол менен курулуп жаткан медресеге өз салымыңыздарды кошом десеңиздер, экран астындагы телефон номерлерди жазып коебуз. Ал жерден түз эле бул мырзаларга байланыша бересиздер. Азамат байке, сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди кошумчалап койсоңуз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде өтө жакшы иш болуп жатат. Жакшы ишке жанашып калайлы, сооптуу иш таап калайлы. Жакшы иште бирге болуп бул жалганда, анан акыретте дагы бирге болушлукту жаннатта баарыбызга насип кылсын. Анан ушул азыр убактысын бөлүп, алтындай убактыны бөлүп келген мына Адылга Алла разы болсун, сенден да көп жакшы иштерибизге себепкерсиң. Канчалаган үйсүздөрдүн үйлүү болушуна да себепкер болуп, маалыматтык колдоону жасап келесиң. Анан Кудай буйруса ушундай иштерибиз көп болсун. Элибизде тынчтык, өлкөбүз өнүп өссүн. Урматтуу мекендеш, кайдыгер болбойлу. Ушул күнгө чейин Алла разы болсун жакшы жардам берген байкелерибиз бар. Эми кээ бир адамдардын аталбай калса кечиресиздер. Анан негизгиси бул ыраазычылык билдирип кетем. Бул Курсант байке ушул Кришанын өз немеси менен жаап берди. Бул деле чоң ар кимдин колунан келе бербейт экен. Эми ар ким бул насип болгон адамга болот экен да. Насип экен жаап берди. Андан сырткары Нурзаман компаниясы Алла разы болсун бул кирпичтерини жарымын көтөрүп берди. Андан сырттан кирпич заводдор, цемент заводдор Бердибай байкебиз бул Ош Примдеги цементинен жардам берди, жакшы элечи. Андан сырткары бул жеке ишкер байкелерибиз бар, акчалай жардам берип турганчы. Аларга да Алла разы болсун. Ушул күнгө чейин жардам берип келатат. Дагы Алла разы болсун. Эл үчүн, жер үчүн кызмат кыла берсин демекчибиз. Башка ат албай калган адамдардан кечирим сурайм. Эгер ат албай калса, эми негизгиси Алланын ыраазылыгы үчүн. Аллах баарын көрүп турат, билип турат. Алла разы болсун баарыңыздан. Ушу жердештерим дагы жеке өзүмдүн дагы айылымдан келип салымдарын кошуп кеткен байкелерибиз бар. Алардан да Алла разы болсун. Ошол мен дегеним баардыгыбыз Алланын ыраазылыгы үчүн, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылсак, Аллах Таала берекесин берсин баарыбызга. Мекенден четте жүргөн мигрант аталган мекендештер дагы четте карап турбай, ошол алыскы Россиядагы садовод базарындагы, деги эле Россиядагы мекендештердин дагы салымы өтө чоң экен. Казакстандагы бордоштор, ушу баарыңыздардан Алла разы болсун. Бул жерде эң эске ала турган нерсе, биз дүйнөдөн кайсыл бир күн өткөндө аркабызда бир эле баягы акча байлык эмес, жалаң сооп менен ошол Курандан пайда болгон сооптор гана жетип турат экен. Ошон үчүн бул жерде окуган балдар хатым Куран хатым кылып турат. Ошолордун баары бир тамга үйрөнсө канча сооп болсо, ошол соопту берип турат деген. Ошон үчүн акыретке агып барып турчу арыгыбыз кенен болсун. Аллах сиздерден кимде ким кошумча кошуп салымын салса, Аллах эки дүйнө бактылуу кылсын. Пайгамбардын сөзү бар го, кошумчалап кетейин. Бул силердин эң жакшыңар дейт. Куранды үйрөнүп жана башкаларга үйрөткөнүңөр деген да. Ошо бул жерде канчалаган талабаларыбыз келип, Куранды үйрөнүп, Аллахтын немесини, китебини анан башкаларга үйрөтөт иншалла. Бул балдар тек гана бул дин менен чектелип калбастан, булар медик болгондор, юрфакта окугандар, прокурор болсо дагы бул элине жерине кызмат кылып аткан харам халалды билген патриот инсандар болуп чоңойт иншалла. Ошол иншалла ар дайым сизге да Алла разы болсун. Адыл таксыр, азмат таксыр, Алла разы болсун сиздерден. Ар дайым эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтыктайбыз. Эгерде бул медресеге дагы бир жолу салымыңыздарды кошо турган болсоңуздар, экран астындагы телефон номериге түз байланышсаңыздар болот.